Кыргыз Республикасынын Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин башкы редактору Аленов Бакбырбек Абдыкарович массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымы, жогорку кесипкөйлүгү, ошондой эле жигердүү ишмердүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланды. Маалым болгондой, тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Мамытов кол койгон. Жогорку Кеңеште болуп өттү. Бир катар Кыргызстандын мындай белгилүү активдүү иштеген журналисттери Жогорку Кеңештин ардак грамотасы, төраганын кол сааты, анан Жогорку Кеңештин ыраазычылык каттары менен сыйланышты. Анан алардын арасында сиздердин Эркин Тоо газетасынын башкы редактору Бакбырбек мырза да бар эле, бирок ошонун ден соолугуна байланыштуу ал иш-чарага катыша албай калды. Кыргыз Республикасынын маалымат каражаттарынын өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымы, жогорку кесипкөйлүгү, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Бакбырбек Абдыкарович Аленов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Мамытов 30 июнь 2022 жыл. Аленов Бакбырбек Абдыкарович буга чейин да өз ишмердүүлүгүндө бир нече сыйлыктардын, ардак грамоталардын ээси болгон. Ал эми бүгүнкү сыйлык жетекчинин мындан аркы иштеринин жигердүүлүгүн дагы да арттыра бермекчи. Эркин Тоо гезитинин эмгек жамааты Аленов Бакбырбек Абдыкаровичтин мындан аркы иштерине да ийгиликтерди каалады.